Мен негизги токтоло турган маселе bizdi til berip süйлөткөн Allah Tebaraka ve Taala. Süylөгөн bul nimet. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, ошо тилге биз шүгүр кыла билдикпи? Жараткан Allah Tebaraka ve Taala берген тилибиз менен Алланы зикир кылдыкпы? Жакшы сөз сүйлөдүкпү? Жакшынакай сөздөрдү ата-энебизге арнай билдикпи? Бирок сүйлөгөн мен жана сиз жөнүндө сүйлөбөйм, урматтуу мусулман бир тууганым. Мен негизги токтолой турган деген маселе 3 бешикте сүйлөгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бешикте жатып, бешикте 3 наристе сүйлөгөн. Жараткан Allah Tebaraka ve Taala кааласа ошо бешиктегин де сүйлөтөт. Анын биринчиси Журайч. Журайчтын окуясына бекерге токтолгон жокмун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзү риваят кылган, Имам Муслим өз китебинде чыгарган хадисте Журайч Бани Исраилдан болгон өтө ибадат кылган. Жараткан Allah Таалага өтө берилип ибадат кылып, эч качан Кудайга кулчулугун таштабаган Журайч. Күндөрдүн биринде намазда турат, ибадатта. Кудай менен байланышып. Көчөдө эмес, кафеде эмес, же таксиде эмес, же футбол көрүп жаткан жок, же бир сайтта отурган жок. Ал ибадат кылып турган кезде апасы келип, "Журайч, балам" дейт. Ал намазда турган Журайч, "Намазымбы, же апамбы" дейт. Аллага болгон ибадатымды улантсамбы, же апамдын чакырыгына жооп берсемби дейт. "Журайчым, балам" дейт. "Жок, намазымды улантайын" дейт да, апанын чакырыгына жооп бербейт. Намазын окуйт. Апасы экинчи жолу келет. "Журайч, балам. О Журайчым, ибадатымбы, апамбы?" Кайра эле Аллага болуп жаткан ибадатымды бузбайын дейт. Үчүнчү жолу келип сурайт. "О Журайч, кайра чакырат. Апамбы же намазымбы?" "Жок, апам эмес, намазым" дейт. Жооп бербеген баласына карап, апа мындай дейт. "Бир бузукунун, сойкунун, аягы суюктун жүзүн көрмөйүнчө Allah Таала жаныңды албасын" дейт. Шундай ибадатка берилген болсоң да, мага жооп бербедиң дегендей, эне ушундай айтат. Бир бузуку жамандын жүзүн көрмөйүнчө өтпөгүн деп кетет. Allah Tebaraka ve Taala ата-энелердин батасын кабыл кылат. Ошонун заманында жашаган эң бузуку элдердин арасында дайым Журайч жөнүндө, ал Кудайга берилген, ибадат кылган Журайч жөнүндө сөз болгон кезде, бузуку бир сойк айтат. "Буну мен бузам, жолдон азгырам. Андай кылам, мындай кылам." Журайчка келип ибадат кылган жеринде аны азгыра баштайт. Бирок Кудайга берилген, апасынын чакырыгына жооп бербеген Журайч, ал бузук аялга эч көңүл да бурбайт, ибадатын да бузбайт. Бирок ал бузук аял элдин астында "Мен муну жолдон чыгарам" деген, өзүм шерменде болбойн дейт да, ошол жерде бир мал баккан койчу менен барып жаман ишке барып, боюна бүтүп калат. Курсагы чоңойгон сайын төрөт жакындаган кезде, кимден десе, "Силер мактаган Кудайга берилген Журайчтан" дейт. Төрөгөндөн кийин падыша Журайчты алып келип, элдин арасында шерменде кылып, анын ибадат кылган чиркөөсүн же ибадатканасын талкалап жер менен жексен кылышат. Журайч, "Мен бул жолго барган жокмун" дейт. "Бул айтып жатпайбы, сенин балаң" дейт. Ошондо Журайч жаңы төрөлгөн балага келип туруп, "Сенин атаң ким" дейт. Жараткан Allah Таалага жалбарып, ортого коюп суранам, "Атаңдын атын айткын" деген кезде, жаңы төрөлгөн наристе, "Менин атам фаланчы, уй баккан койчу" дейт. Бул эмес дейт. Allah Tebaraka ve Taala бул жерде айта турган маселе, биз эгер нафил намаз окуп жатсак, сүннөт намаз окуп жатсак, ата-эненин чакырыгына жооп беришибиз керек. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, кээде кафеде отурсаң, кээде досторуңдун жанында отурсаң, апаңдан же атаңдан телефон келсе, анан "Мен бош эмесмин" дейсиң. "Мен убагым жок" дейсиң. Же кинону көрүп бүтөйүн дейсиң. Менин каршымда отурган кээ бирлер бар. Кана, алтын апам мага бир жолу телефон чалса, $1,000,000, $1,000,000 сом берүүгө даяр боло турган. Эненин сөзүнө зар, атанын сөзүнө зарлар бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде алып баруучу айтты, өзүбүзгө эртең сөз берели. Бул жерден чыккан кезде ата-энебиздин көңүлүн бир телефон чалып, акыбалын сурайлы деди. Эртеңге калтырба.
ата-энеден артыгыраак эч ким жок. Ошондуктан силердей бөтөн жерде, бөтөн элде жүргөн бир жигит окуясы. Устаз айтат, устаздарыбыздын бирөөсү. Досумдун зияратына бардым айылга. Барсам досум айтып калды, айылда кошунабыз паланчы деген аксакал каза болуп калды. Ошо жаназага бирге барып катышып келели деди. Макул деп досумдун сөзүн эки кылбастан досум менен ошо айылда каза болгон аксакалдын жаназасын окудук. Жаназадан кийин топурак салганы мүрзөгө бардык. Мүрзөгө барсак, бир жигит ушундай ботодой боздоп ыйлап жатат, эч ыйын токтотпойт. Бириси келип оң жагынан, сол жагынан кармайт, бирок ыйын токтотпой ушундай катуу ыйлап жатат. Анан мен досумдан сурадым, бул ким? Апасын ушундай жакшы көрөбү эле. Бул баласы. Ушунчалык атага мээримдүүбү? Жалгыз мунун атасы өлбөсө керек. Ушунча ыйлай берсем жок. Бул атасынын өлгөнүн эмес, өкүнүч ийиреди. Эмне өкүнүч ийиреди? 3 жылдан бери шаарда жүрөт. 3 жылдан бeri атасын кабар алган жок бул дейт. Ооруканага түшкөндө 20 күн болду. Жанагы бул жерде биздин артисттерибиз аткарган бизге аткарган сыяктуу ал ооруп калган кезде атасы телефон чалып, баламдын бир жүзүн көрсөм деп 20 күн оорукана. Эшик ачылса баламбы дейт. Бирок байкуш 20 күн ооруканада жан бергече де баласы келген жок дейт. Мына өлгөндөн кийин суук кабардыккандан кийин мына жетип келип, топурак саларда ушинтип ыйлап жатат дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн кезде эч качан сени алпеште өстүргөн ата-энеңди унутуп койбогун. Керек болсо күнүгө телефон чал, акыбалын сура. Бир күн келет, бир сөзүн угууга зар болуп каласың. Бирок ал кезде кеч. Чекең менен жер кассаң да ал кезде кеч калган болот. Анда мүмкүнчүлүк болбой калат. Экинчи кайра ошол бешикте сүйлөгөн наристе ал улул азм, улуу 5 пайгамбардын бирөөсү болгон Иса алейхиссалам. Урматтуу мусулман бир тууган, Иса алейхиссаламдын окуясы өтө узун, бирок убакыт кыска. Марьям энебиз Аллах Тааланын кудурети менен боюна бүтүп калган кезде жараткан Аллах Табарак ва Таала кааласа, жоктон ата-энесиз адам атабызды жараткан. Аллах Таала кааласа, адам атабыздан, эркектен Хава энебизди жараткан. Аллах Таала кааласа, аялдан, эркексиз Иса пайгамбарды Марьям энебиз көргөн. Аллах Таала кааласа, мени менен сизди ата-энени жараткан. Аллах кааласа, эркек менен аял үйлөнүп, ал уруксуз, перзентсиз өтүп кетет. Аллах өзүнүн кудуретин көрсөтөт. Бирок Марьям энебиз намустуу Марьям эне. Марьям эненин сөзүгө кирүүдөн мурда бир нерсеге токтолоюн. Урматтуу мусулман бир тууган, Гарри Миллер деген аалым бар. 78-жылга чейин церковьтарда, канисаларда, Торонто университетинде, Канадада христиан динине үгүттөп келген, ислам ааламында өтө көрүнүктүү аалымдардан бир Ахмад Дедат менен дебатка чыгып, адамдарды ислам дининен азгыртайын деп христиан динине үгүт насаат кылган Гарри Миллер деген кишинин бир китеби бар. Ал-Кур'ан ал-Мудхиш. Кур'ан ал-Мудхиш. Таң калыштуу, өтө өзгөчө китеп деген. Раббыбыз Аллах, пайгамбарыбыз Мухаммад, динибиз ислам, китебибиз Кур'ан, бирок Кур'андан канча маалыматыбыз бар. Гарри Миллер өмүрүн ислам динине карама каршы иштеп келген, күндөрдүн биринде ушундай жыйынтыкка келет. Мен калган өмүрүмдө дейт, Кур'анды изилдеп, Кур'андын каталарын тауып, мусулмандарды динден чыгарып, христиан кыламын дейт. Колума Кур'анды алдым дейт. Максатым Кур'андын каталарын тауып, мусулмандарга көрсөтүп, жана христиандарга да бир жардам боло турган бир чоң кызмат кылайын дедим да, Фатиха сүрөсүнөн кийин биринчи Бакара сүрөсүн окусам, Алиф Лам Мим, заликал китабу ла райба фих. Бул китепте эч бир шек жок. Бул Алланын китеби. Эмне дейт? Шек жокпу? Кандай шек болбосун?
мен мұның шегін де табам, кемін де қатасын да табам деп мақсат қылдым. Құранды оқыдым, күннен күнге оқыдым. Құранда келсем, Мариям деген сүре бар екен дейді. Не деген сүре екен? Мариям деген сүрені қараған кезде ойым ұшындай бөлінді. Мен ойладым, азы Мариям бар екен, Мариямдың аяқ биягында Хадича деген да сүре болса керек. Же болбосам бұл жерде Айша деген сүре бардыр, же Фатима деген сүре бардыр дедім. Қарасам, Құранда еш жерде Айша, же Хадича, же Фатима деген сүре жоқ екен. Біз христиандар Тауратта, Инжилде даңазалабаған, Құран-ы Кәрімде Мариям енеміздің намысын, Мариямдың ұлылығын даңазалаған ең ұлы сүре екен дейді. Құранды қайра қатасын табам деп мақсат іздедім. Құран-ы Кәрімде біз Құдай даражасына көтерген Иса алейхиссалам 25 жол аталып тұр дейді. Құранда Иса пайғамбардың аты 25 жолы келіп тұр. Мұхаммад өзі жөнінде қанша жазып тұр деп іздесем, болғаны Құран-ы Кәрімде Мұхаммад алейхиссалам 5 жол аталып тұр дейді. Бұл кітаптар бардығы Алладан келген. Біздің Таурат, Инжилде даңазалаған Мариям енені даңазалаған. Біздің кітапта айтылмағандай Құранда Иса пайғамбар даңазалаған ұлы кітап екен. Құранды оқып бүтіп бітпестен ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расул деп исламды қабыл алдым дейді. Исламды қабыл алғаннан кейін Саудияда Рият шаарында башқа бір университетте қызматын улантты. Бірақ урматтуу мұсылман бір туған, мен айтайын деген мәселе, ошондой христиандардың улуу алымдарын мұсылман қылған Құран жөнінде маалыматыңыз барбы? Дегеле Құран окуйбузбу? Келиңиздер. Биздин эки дүйнө бактылуу жолун көрсөткөн Кураныбызга кайрылалы. Құран окуйлу. Ошо Құран-ы Кәрімде Мариям энебизге эмне үчүн токтолуп жатам? Мариям энебиз Аллах Тааланын кудурети менен боюна бүтүп калган кезде намыс кылды. Эмне деймин? Элге де эмне деймин? Элге шерменде болдум дегенде айылдын четине барды. Құран-ы Кәрім ал жөнүндө бизге хабар берет. Ал жерде Мариям энебиз толгоосу келген кезде нида келип кайрылуу болду. Эй Мариям, кайгырба, капа болбо, Аллах астыңнан дария кызып койду. Жаныңда турган курма дарагын силкин да, курманын түшкөн мөмөлөрдөн жегин. Көзүңдү кубанткын, кайгырба dedi. Төрөлгөн баласын көтөрүп айылга келди. Айылга келген кезде өзүгө ушундай Аллах Таала кабар бергенде, мен эч кимге сүйлөбөйм деп сөз берди. Элдер шылдың кылып баштады. Эң биринчи сөз эмне dedi? Ey Haruндун эжеси, senin ağaң жаман эмес эле, атаң бузук эмес эле, энеңсе, сен кайда муну төрөдүң деген шылдыңдар башталды. Ошондо Мариям энебиз балага ишарат кылды. Мени менен эмес, бөбөк менен сүйлөшкүлө деп. Жаңы төрөлгөн Иса пайгамбар ала инни Абдуллах, мен Кудайдын кулумун. Ал мен Кудаймын деген жок. Үчөөдүн бирөөсүмүн деген жок. Кудайдын баласымын да деген жок. Инни Абдуллах, мен Кудайдын кулумун. Аллах Таала мага намаз окууну, орозо тутууну, зекет берүүнү буйурду тирүү кезимде. Аллах Таала мени энеме мээримдүү кылып жаратты. Энеге боорукер, энени сыйлай турган кылды дейт. Пайгамбардын да милдети ушундай. Үчүнчү сүйлөгөн наристе бир эне баласын эмизип жатты. Жаныдан татнакай, жакшынакай кийинген, кычыраган адам өтүп бараткан кезде эч нерсени билбеген эне, Аллахым менин баламды да, наристемди да ушул адамдай кылып чоңойткун деди эле. Энени эмип жаткан бала эмчектен оозун алып, апа, Кудай сактасын, мен ага окшобойм деди. Аллах андай болуудан сактасын деди. Жөнөкөй айылдагылар дагы бир аялды шылдыңдап, урушуп, айылдан кууп, уурлук кылдың, зина кылдың, бузукулук кылдың деп жаткан кезде, Кудайым менин баламды ушундай шерменде болуудан, бузукулардан сактагын деген кезде, эмчек эмип жаткан бала, жок, Аллахым мени ушул энедей кылгын, ушул аялдай кылгын деди. Мындай аялдай кылгын енді, ал аял уурлук кылган эмес эле, намысын сактаган, эч зинага барбаган эле. Мен айткан маселе 3 наристе, Аллах табарак кааласа ошондой наристелерди сүйлөтөт экен. Бирок негизги маселе, урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Абдулла ибн Салам деген сахабалардан бирөөсү Мадина Мунавварага пайгамбар биринчи күн келди. Элдер
Азыр Касмада ошол ролдогудай көрсөткөндөй пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина Мунавварага келген кезде калайык калк чуркап пайгамбарды күтүп барган кезде бул Абдулла да элдин катарында келдим да, ал өзү яхудилерден эле. Пайгамбардын жүзүнө карадым, жүзүнөн карап турганда мен билдим, бул жүз калп айтпаган чындыкты сүйлөгөн адам дедим дейт. Пайгамбардын жүзүнөн чындык, пайгамбардын жүзүнөн аманатчыл, садыкыл аминдиги билинип турат эле. Мен иманды, исламды кабыл алдым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келген кезде пайгамбардын биринчи кайрылуусу, элге пайгамбардын биринчи кайрылуусу: "Я айюханнас, афшус салам ва ат'имут таам, василул архам, ва саллу бил-лайли ван-нас нiyam, тадхулул джанната бис-салам." Пайгамбар Мадина элге кайрылган: "Я айюханнас, о инсандар, афшус салам, араңарда тынчтыкты жайгыла. Ва ат'имут таам, жаңыдан келген мухтаждарга тамак бергиле. Меккеден өз мекенин таштап келген, Мадинага келген мухажирлерге тамак бергиле. Василул архам, туугандар менен карым катнашта болгула. Васаллу бил-лайли ван-нас нiyam, адамдар уктап жаткан кезде түнкү намаздарды окугула. Түндө ар түрдүү каналдар менен, сайттар менен алек болбогула. Аллах менен болгон мамилеңерди оңдогула. Тадхулул джанната бис-салам, ошол кезде тынчтык менен бейишке киресиңер дейт. Dinimiz, hurmatlı Müslüman bir tuğan, biz kaysi jerge barbaylı, Müslümanlara assalamu aleykum. Biz sizge de Allah'ın tınçlığın kavlayımız deyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meçhinde oturgan kezde bir ölçü gelip assalamu aleykum dese Peygamber ve aleykum assalam 10. Bir ölçü gelip assalamu aleykum ve rahmetullah, Peygamber 20 deyid. Üçüncüsü gelip assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu, Peygamber salamını aleyhi alıp 10. O Peygamber birine 10, ikincisine 20, üçüncüsü 30 dediniz emne dese, birincisi assalamu aleykum, sizlerge tınçlık kağlayayım dedi, Allah'a 10 soğuk verdi. Assalamu aleykum ve rahmetullah, sizlerge Allah'ın tınçlığın, rahmetini kağlayayım dedi, Allah 20 soğuk verdi. Üçüncüsü gelip assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu, Allah'ın salamı, tınçlığı, berekesi olsun dedi, Allah 30 soğuk verdi dedi. Men bul meseleni aytayın degenim, uşul Rossiyada жүрген bir aksakal aytat. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, aksakal ayrıca bizdin mekendeşler deydi. Uşu salam alik berüde öte sus. Köyde cerdeşi mekendeş meken dep canına gelsen, jaş yigitler salam berip ketedi deydi. Salam beriş bir kıyın nerse. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. 30 soğuk aladı kensin. Hurmatlı Müslüman bir kelgile, uşul jerde, bötön elde, başka jerde жүрген кезде, bir-birizden жоқ degende, jılmayıp bir salamımızda ayabaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tadkhulul cennete hatta tu'minu. Sizler beyişke kir almaysınlar, imandu bolmayınca deydi. İman bolmayınca beyişke kir almaysınlar deydi. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Sizler imandu da bol almaysınlar, birbirinizi süymeyince deydi. Ala adullukum ala şeyin iza fa'altumuhu tahabbtum. Bir sizlerge bir nerseni üreteyim mi? Al nerseni atkarsanlar, birbirinizi süyesiniz deydi. Qaysı nersede sahabalar sözü afşus salamı baynakum, arаңarda salamdı jaygıla deydi. Birbirinize salam alik aludu ayavagıla. Kelgile hurmatlı Müslüman bir tuğan. Mekendeşlerimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanıgan tanımağınga salam aytkın deydi. Salam aytуудан da bakıldık, sarаңдыk kılbastan, şu bötön elde, başka yerde, kaysi yerde жүргөндө baldarыбызга жоқ degende